Канчадан түшүп атат эми бул эмнелер төлөйсүз? Патентиңиз бар туурабы? Патентке төлөйбүз, арендага төлөйбүз, налогун төлөйбүз, сойгон акысын төлөйбүз. Кес бергенге, чапканга ар бир тушага 500 сомдон төлөйбүз. ошондо өзүн өзү актап жакшы пайда калып атабы? Эми азыр бир аз жакшы элек. Жакшы элек. Баягы баалар көтөрүлгөн жокпу? Жок, биз наоборот ылдырып саттык ошондон. Монополия деп текшере алып. 440 тегелек экен, э? 430-420 болчу. 440ка көтөрүлгөндө где-то эки эле базар болду. Азыр мал азайып кетти. Жас келип калды мал аз. Мал аз болуп турган. Ооба. Аз бай анча чыгаргандар жайлоого чыкты, биякта өз алдыча чөп жем менен кармак. Элдер нааразы эмеспи? Жок, жакшы эле бар. Элдер кантип нааразы болот, өздөрү кымбат сатып атса. Ажиотаж жокпу? Жок, андай жок. Азыр орозо малында көтөрүлдүбү эми? Жок, көтөрүлгөн жок. Жанагы Эч андай. койдун Ушазын эмне болупту? Коюп алар өздөрү бир эле базарда койсот. Конкурент жок алар. Өздөрү каалаган мааны сатып алат. андай ишиңизге ийгилик. Рахмат. Сиздин да затраттарыңызды бирөө көтөрбөгүлө, э? Жок, андай жок. Өзүн нааразы кылбай Жок, иштешти. Бирге сунуш эми бул өзүңөр каалагандай баа коюп сата бересиңер, бирок эмени да караш керек да. Бир накти элди монополияга каршы төрагасымын да. Чектен келдим деп карап коелук. Анан таласта өзү ет, жумуртка, башка дегендерге салыштырмалуу жакшы эле да. Бул жерден Мониторинг жасап жүрөт. бул лазерный деген рафинированный экен, а? Канчадан эжет? 70. Канчадан алып атасыз өзү негизи? Ой, 10 сом эле кошобуз. Күнүнөн алып берет сизге? От үйлөрдөн алабыз. Ошолорду текшеришиңер керек. Ошол жактан бизден зависит этпейт. Биз алсак ошондой. Булардын шишелер деген. Булар эмеде мурдагы кымбат кезинде алган. Мына 750ден бар. Бул эмне деген мына? Бул шишелер экен, мына алып. Биз кандай алсак ошол жактан ошолор Булар көзөмөл. эмелер 5 литр да. Баягы күнү канчага чыкты эле? Моңолор 200ге чыгып кеткен, э? 190 болду. 90 беле, азыр 20 сомго түшүрдүңүздөр да? Чүртүк. Анда нормально экен. Биякта эже сизге кайрылган деп. 80 сом. Келиңиз, бизе. Эмне маселе бар, айтсаңыз? Yok, masada emeği, bu pazarda hiç kanda yemeği yok da. Причина жоқ. Только оптовыйдан зависит етет да, ошо оптовый текшеришиңер керек силер. Алар мурунку товарын эле кымбат кылып сатып атпайбы? Ошо бир күнүн ичинде эле бир жактан алып келип атып келген жок да, туурабы? Азыр Бул акча 5тен алып келет, 2ден алып келет, анан күнүнө канчадан кетет эжеке? Иә. 78 болобу, мүмкүнчүлүк барбы? Биз эми алган бабызга жараша байке. Канча кошосуз бул? Буларга 5 сом кошулат мушекер. 5 сом көпкө бир 2 сом кошсоңуз деле Иә, ичинде бир 3 сом деле кошуп Орозомал эметебиз. өзүн батасын деле аласыз, анан ичинде түшүрбөсүңөр. Жүрөбүз, биз эме соодалашабыз да базарда. Туура. Магазин эмеси. Бул жерде патент төлөйсүз, э? Ооба. Дагы чыгымдарыңыз арендада төлөйсүз. Аренда эмеге жерге төлөйбүз, патент төлөйбүз, тосфондко төлөйбүз, охранага төлөйбүз, мусорго төлөйбүз. Төлөгөндөрүбүз көп. Бүт эле. Ийгиликтер болсун, мунуну 80ден көбүрөөк кой жеке, тиги ийли маркеттерди деле көрүп чыкты, 78. Бул эми мурдагы алган бабыз да, бизде жай өтөт да. Ошо айырма ошодо. Жайрап Сизге катты сунуштар эле өтпөйт. ушуну бир 78ден сатсаңыз нормально болмок элге, э? Эми кандай баа алсак ошондой менен эметебиз. Өтө эле көп тең 5 сом. Кызым мейли, мен азыр ошого. 180 экен эми ол, э? Майнарбы бул Донской янтар 180ден. Эмнеге мындай кымбат экен? 170ден өзүмө дейт 10 сом кошотуп. Оптовый Русландан Азыр аз эле кошобуз да. өсүмдүк майынын баалары негизи ылдыйлап атат да. Эмнеге ылдып атпай жатат оптовый? Бизге деле жакшы. Себеби дегенде буларды алып келүүчүлөрдү жанагы кошумча наркы салыгына бошоткон. Өсүмдүк майынан, кум шекерден алып келгендер. Анан сиздерде болсо бигеки баа менен өтүп бар. Муну айтыңыз, Мен автоой тегеде барабыз. 170ден келдим ага. 10 сом кошотум. 10 сом я жемей право кошконго. 5 сом эле кошсоңуз болбойбу? 5 сомбу? 5 сом актайт да, бир налог төлөйм мен. Патент төлөйм, охранага төлөйм, светке төлөйм, шыпыргычтарга төлөйбүз. Мен айтып аткан 1 литрине, 5 литрине 5 сомдон кошсоңуз эле 5 литр болсо, мисалы үчүн 25 сом. 1 литрине 5-6 сом кошсоңуз нормально го дейм. Себеби дегенде азыр эми бул социалдык маанилүү да. Элдердин да батасын аласыз, орозомалы. 5 сом деген.
Kum şekerleriniz kança ediyorsunuz? Şeker 85'ten satып атам, 80'den келди. Оптовый басы. Bu жерде 79 эмеден сатып магазиндерде. Bu жерде 80. А сизге ким алып жатат? 80 андай эмес да. Оптовыйдан алдым да мен. Кайсы оптовыйдан? Барбы? Алтын казыктан алабыз. Беренден алабыз. 79'dan eкен 60 алтын казыкта. 79'dan барбы? Буга канча сомдон кошосуз? 10 сомдон кошосуз. 83'ten деле бек салам, 2 сом түшүп берейин деп. Аябай жогору экен кум шекериңиз сизге. Ошондой болуп атат. Эми эч калмас кум шекер жогору эми. 80'den ашыбагыла. 85'te айтасың, 83'ten de кетет. 80'den ашыбагыла сизге сураныш. Сиз өзүңүз билесиз, конечно. Буга өзүңүз билчек. Бирок 80'den ашыбаңыз. Эл дагы нааразы болуп атат да, мага кайрылып, э? Эске алып. Сиздерим тиякта деле контролдоп берсеңиздер жакшы болмок. Кимдерде? Аттойлардыбы? Кысташтыр барбы? Безе бар. Азыр көрөбүз аларда. Жөн 8 сомдон болсо алар нормально экен да 8 сомдон берип атсаңыз, э? Бул саластыкыбы байке? Саластыкыбы? Же Казакстандан келгенби? Жок ой. Эмесиби? Жакшы. Эмес не бар дейм, өзүнүз камсыздайт да. Өзүнүз. Сазды бар пакет мына саз бул түрү. Союздеңиз канча жуугандан эле? Көтөрбөйсүзбү быйылдагы былтыркы болсо? Иә, былтыркы бар. Муну каяктан алып келесиз? Булар Өзбекстанда келген. А өзүбүздүн мына өзү саластык жокпу? Мынабычы, мына. Башка биле бар. Аластыкы айта алайын. Сайда айтып атат. Азыраак көлөмдө иши ал. Муналардыкы өзү сомдон ашпаш керек. Бияктан келген балдар ошондой атат. Сиздер канча жыл каттыңыз? Бардыгы бул жерден да алышат, тиги жактан да алышат. Право выбора бар ушул боюнча. Булардын бул жерде алтын казык сетевой ногул, биздин бет маңдай сатып турган. Ушул основной баягы распределительный эмеси кампал ушул жерде да. Азыр эми менин оюмча таласта баалар учурда кырдаалды эске алганда туруктуу экен да. Чынын айтышым керек. Башка региондордо көрүп атабыз. Мен өткөн апта эле көлгө барып келдим, Караколго. Аларга салыштырмалуу бул жерде туруктуу экен. Баалар өзгөчө белгилеш керек. Кээ бир маселелер бар экен баягы ун боюнча да. Казактардын уну жогору баада. Анан элдин баягы талабы казактардын унуна экен. А бирок биздин жергиликтүү унду пайдаланбайт экен. Жергиликтүү унун баасы себеби ылдый да. Ал жактан иш алып Ошол жанагы биз тараптан сунуш болуп берди. Өкүлчүлүктүн биринчи орун басары Камбек Бизапов тараптан да сунуш берилген ишкерлергечи Астаса Мукамулов менен сүйлөшүп Талас областынын өзүнүн жергиликтүү отечественный производство менен камсыздоо боюнча. Анын ишкерлер тараптан да бул жактан бир жактуу отказ болду да. Себептен суроо талапка келгенде ошо биздин Талас элинин суроо талабы ошо Казакстандын жогору ошол себептен ушундай отказдар болуп калды. Жанагы Бишкектеги облус чоң функция сыяктуу супермаркеттерде биз бул жерде да социальный шекерлерди сатуу боюнча келишим түзүү боюнча да сунуштар болду. Тилекке каршы ада ишке ашкандык да бизден бир тараптуу ишкерлер тараптан жергиликтүү бийлик тарабынан мэрия тараптан ошол биринчи өкүл азыр өзү негизичи мындай да ырынок өзү чечет негизичи. Бүтүнлөр кандай болуп да. Эң негизи көлөмдөр бар экен. Көлөмдөр жетиштүү да запастар, Анда Сахарбектерден эме деп айтып атпайсыңарбы? Каршыгы деп Россиядан келген сахар азыраак келген. Акайыңды кымбатыраак келет ушундай да. Аралаштырбайт. Мындай аралаштырганда тигиден бири-бириңиз көбүрөөк болот да, аны ыйлатып тигиден көбүрөөк. Эми аны эме кылыш керек да. Комбинировать же бир өзүн сатыш керек да, же бир өзүн сатпаш керек. Адашып кетет да. Жок, мен айтып атканым мисалы үчүн бирөөнүн пайдасы 8 сом алсаңыз, бирөөнүн 3 сом алуудасыз, туурабы? 8 сом алсак жакшы болот эле. 8 сом 5 сомго түшүрбөйсүз, ошондо кыйылайт да. 8 сомдон демесек жакшы болот эле кар биринен. Бирок эң негизи запастар бар экен. Запастар бар. Азыр эме жок, ажиотаж жок. Ажиотаж жок. Эң негизи маселе ошону көңүл бөлүшүбүз керек да бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен. Ажиотаж жок. Ажиотаж жок. Запастар бар экен. Запастар бар. Кападачы. Ишиңиздерге ийгилик, элдерди жакшы жетиликтүү баада камсыз бериңиздер, башка эме. Акмат, Эшмат, Ташмат болуп бардыгы эле да. Же менде мынакей кымбат болуп турса менен келе албайт да. Башка элден келе алып кетет. Менин 80 сом болсо баягы. Маш 70 сом болуп калат башка элде. Албайт да.
туурабы ушундай эле кеп да. Siz bu жерге өзүңүздүкү статка помещение же арендаңыз барбы? Меники эмес. Аренда да? Ооба. Аренда салык төлөйсүз. Ооба. Бир топ затраттарыңыз бар. Бардыгы бар, налог бар, эме бар, бардыгы бар жерде. Жергиликтүү барбы? Али акын барбы? Албаштар бе? Бар бе? Балалар кандай болсо келди, балалар. Биринчи сот канчадан канчага чейин болгон? Эмнеге магазинде 2000 сот? Телефон бүгүнкү күндө эже мындай сыр болгону Телефон жакшы болот. Ошол жакта өзүндө көтөрүлдү. Қазақстанның өзінде көтерілді. Егер Қазақстан арқан Эң жакшы сапаттагы un ушулбу эжеке? Жейхун, Дилназ, Араком, шугундар авангард. Менин оюмча 2200 абдан жогору да. Эң ылдыйкы, күресі де бар да. эң ылдыйкы багыз канча? Биринчи сорт, минимальный. Эки. Ал кайсындар? Акниет, э? Казакстандык да бар да. Эки сортубуз барбы? Екінші сорт келгенменен көпчүлүк албайт. 500 сот бар, э? Көп албайт, биринчи сорт. Базарда көрдүк, чекене базарды, ири соода түндөрүндө көрдүк. Бул биз ошол жерди талдап, кандай жагдай болуп атат, ошол максатта да. Бүгүнкү күндө баягы элдер тараптан түшкөн суроо кандай болуп атат, ошол жагына да көңүл бөлдүк. Негизинен алганда талас да баа туруктуу экен. Бүгүнкү күндө акыркы баягы жанагы сырттан ташып келет да биз көбүнчө 80%дан жогорусун ошол ал жактагы дүң баасынын жогорулашын, акыркы экономикалык өзгөрүүлөрдү эске алганда бүгүнкү күндө туруктуу экен да. Бирок албетте маселе бар экен. Мисалы үчүн ошол эле кум шекерден кээ бир жерде 85-ке чейин деп жана айтты. Бул жерден иштерди алып барыш керек. Биринчиден түшүндүрүү иштерин, экинчиден булар баягы арзан алган баа менен илгерки баягы өздөрүнүн жогорку пайдасын кошуп сатып алса керек деген оюн билдирген да. Аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Биз айтып атабыз, эми биз 10 сомдон пайда көрбөй эле 5-6 сомдон кошуп иштебестер. Ошол дагы сиздердин чыгымыңыздарды жабат, салымыңыздарды жабат, андан сырткары өзүңүздөргө деле калат деп өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Ошондой сунуш менен баа туруктуу экен. Анан эт боюнча дагы маселе көтөргөн, бирок эттин баасы деле туруктуу деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө малдын баасы өзгөргөн. Ошондой эле жемдин баасы дагы өзгөргөн, аларды эске алганда да. Андан сырткары азыр туура белгиледи баягы сыртка чыгып кетип атат тирүүлөр мал деп. Таласта чоң базар бар, мал базары. Ал жактан булар деле көрөт да, алып чыгып кетип аткан. Анан биздин эттер, Кыргызстандын эттери сапаттуу өзүңөр билесиз. Ошон үчүн башка жакка кетиши мүмкүн бул. Ал жагынан дагы азыркы мезгилде чектөө жок, тирүүлөр малга. Бирок этке чектөө бар. Эттин өзүн алып чыкканга болбойт да. Анан мен ойлойм, азыр көлөмдөр жетиштүү болсо, анан азыркы министрлик кабинет тарабынан дагы кошумча нарк салыгын алган, 0 теңгеге түшүргөн. Бул кум шекер, өсүмдүк майына, ошол эле un азыктарына, ошону эске алганда мындан ылдый баалар туруктуу негизде калыптанат деген оюмду билдирем да. Ошого биз жерде тазалап жүргүзөбүз да.